Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Taala'nın kudretinin belgileri çeksiz. Алардын biri Zamzam suusu. Zamzam suunu Allah Taala ушундай жерде чыгарды. Эч бир чыга турган үмүтү жок эле да. Zamzam суу кадимкидей башка сууларга окшош эле адамдын суусундугун дагы кандырат, чаңкоосун кетирет. Бирок мындан башка суулардагы жок касиет бар. Ал кайсы? Адамдын курсагын тойгозот. Жана Алла Таала ушундай кылып койгон, адам баласына шифага болуп жадарастап койгон. Дарылык касиети. Bundan başka da insan kaysı maksatında itse, ошол максаты ишке ашат. Misali ошону Allah Subhanahu wa Taala ушунчалык касиеттүү кылып койду Замзам сууну. Мау замзама лима шуриба ла. Замзам суусу кайсы максатта ичсе, ошол аткарылат деп койду мына. Ошондуктан Замзам сууну биз отко бышырып чай кылып ичсек болбойт. Аны истинжа кылып жуунса болбойт. Ыйыктыгы. Bir sünnet турасында Бухари шарифте келет, Бара ибн Азиб радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жатканда оң жамбаш менен жатат эле дейт. Биринчи ошо дайым ошо сүннөт боюнча ошо күн сайын эле жатабыз, күн сайын эле уктайбыз да. Оң жамбаш менен жатып, уйку дуаларын окуп, анан мейли сол жамбаштап же чалкалап жатса болот мындай. Бирок сүннөт боюнча жатаарда эң баштаганда оң жамбаш менен. Bir manülü amaldın fazileti torasında İslam dininden ulu bağlılıklarının biri bereşendülük, jomarttık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala bereşendülüktü jakşı göröt. Allah Taala jakşı münöz, kuluk münözdü jakşı göröt. Jaman kuluk münözdü jaman göröt deydi. Bir günü torasında İbn Majada gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim bir nerseni ayıbın aytpastan turup satı öre turgan bolsa, ayıbın aytpastan turup, Allah Taala'nı narazı kılgan bolot, jana ağa perişteler nalat ayta öret deydi. Oşon üçün kança maşine satasız bu, uy satasız bu, koy bu, je kандай bir buyum bu, ayıbın siz bilesiz. Boruk oşo kardar gelgende, ушул айыбы бар деп эле ачык эле айтып коюш керек да. Ачык сатыш керек. Болбосо мынандай. Дүние туурасында Ибн Мажада келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силердин араңардан кимиңер таң аттырса, ден соолугу жакшы, үй бүлө бала чакасы аман, бир күндүк ырыскысы болсо, ал бүткүл дүйнөнүн падышачылыгындай дейт. Бүткүл дүйнөнүн колунда бар дейт, мүлкүнүн бардыгы. Кайсы 3 нерсени? Эрте менен турдуңуз же кечке жеттиңиз, сиздин денеңиз сак саламатчылык, башыңыздан чачыңызга чейин. Экинчиси, үй бүлө бала чакаңыз аман. Аман. Үчүнчүсү, бир күндүк адал ырыскыңыз бар. Мына ушул да өтө чоң бакыт экен, бүткүл дүйнөнүн падышачылыгы колуңузда дейт. Пайгамбарыбыздын медицинасы менен дарылануу Канзунул Малда келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят бар, пайгамбарыбыз айтат, зайтундун майын ичкиле жана ошону сыйпангыла дейт. Ичип дагы, андан кийин сыртка дагы сыйпанып, дарылангыла деген мааниде айтты. Анткени мында 70 ооруга шифа бар экен. 70 ооруга. Анын бири мынау алапес оорусуна дагы шифа дейт. Ушу ниетти түз коюп эле, ичип жана ошо сыйпанып турса, Кудай кааласа Алла Тааланын шифасына узак эмес. Kur'an-ı Kerim'de nasihatı Allah Taala aytat, ey iman keltirgендер, силер Allah Taala'dan kандай korku olsa, oşonun akısınday korkup yaşagıla, günölөрдү taşlap yaşagıla, jana силер Allah'a baş ийип turgula, силерге ölüm gelgende Allah'a baş ийип atkan uçur olsun depçi. Demek Allah'a moyunsunu negizgi insandın dünyadagi jaralışının maksatı. Allah Taala aytkan, ukkan sözgө amal kılganга öz жардам берсин. Başkaları жеткиргенге да күч кубат берсин. Амин. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.